Бүгүн 18 январда Бишкек шаарындагы айрым кичи автобустардын айдоочулары иш таштады. Буга байланыштуу шаар тургундары социалдык тармактар аркылуу нааразычылыгын билдирүүдө. Бир канча күн мурда айдоочулар күйүүчү майдын жана унаа тетиктеринин кымбаттаганынан улам жол кирени 5 сомго көтөрүп, 15 сом кылууну мэриядан талап кылышкан. Бишкек мэриясы кичи автобустарга жол кире акысын көтөрүү маселесин карап чыгууга даяр экенин билдирген. Бирок маршруттук таксинин айдоочулары иш таштай турган болсо ташып жеткирүүчү компаниялардын лицензиясын чакыртып аларын эскерткен. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Тилебаев Facebook баракчасы аркылуу маршруттук каттамдын айдоочуларына кайрылуу жасап, жол кире акысын көтөрүү маселеси май айына чейин чечилерин билдирди. Ошондой эле ал айдоочулардын көйгөйүн жакшы түшүнөрүн, анткени менен өлкөдөгү кырдаалды эске алуу керектигин, баардык маселе өз эрежеси менен чечилиши зарылдыгын белгиледи. Силердин бүгүнкү көйгөйүңөрдү билебиз. Маршруттук жол кирени 7 жылдан бери көтөрө элекпиз. Бирок силердин жол киренин баасын азыр эле көтөрүп бергиле дегениңер туура эмес. Өзүнүн жараяны бар. Биз экономика министрлигине сунуш беребиз. Ал жерден анализин чыгарып беришет. Анан шаардык кеңешке киргизебиз. Биз тарифти силер менен сүйлөшүп, элдин абалына жараша көтөрүп бергенге даярбыз. Бирок ал үчүн кичине убакыт керек. Бери дегенде эле 1-1,5 ай. Экономика министрлигинен анализ алышыбыз керек. Апрель айында шайлоо болот. Ошол шайлоодон кийин биз бул ишти май айына чейин чечкенге аракет кылабыз, дейт Бишкек шаарынын мэри Балбак Тилебаев. Маданият министри Курал Чокоев жана Кайрат Пирмбердиев менен жолугушту. Бүгүн 18 январда Маданият маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков эстрада ырчылары Курал Чокоев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пирмбердиев менен жолугушту. Министрликтин маалыматына караганда жолугушуу жылуу маанайда өткөн. Министр менен ырчылар жагы муун арасында мыкты таланттарды таап, кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытуу багытында долбоорлорду ишке ашыруу идеяларын талкуулашкан. Мындан тышкары фонограмма көйгөйүн чечүү, массалык маданиятка жарандардын кызыгуусун арттыруу боюнча да пикир алмашты. Ошондой эле президенттикке караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия Кайрат Пирмбердиевди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамынан ажыратуу сунушун четке какты. Бул боюнча Маданият маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун атына кат жазылды. Ага комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Сманбаева кол койгон. Комиссиянын катында кылмыш кодексине ылайык мамлекеттик сыйлыктар, аскердик наамдар, класстык чиндер, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланылганда же оор кылмыш жасаган учурда гана жокко чыгарылат деп айтылат. Кайрат Пирмбердиев бул кылмыштарды жасабагандыгы үчүн аны Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамынан ажыратууга негиз жок деп айтылат кайрылууда. Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык орто окуу жайдын мугалимдери суракка чакырылды. Милицияга ырчы Самара Каримова арыз жазган, бирок окутуучулар суракка баруудан баш тартышты. Аталган окуу жайдын профсоюз уюмунун төрайымы Калихан Акназарованын билдиришинче, аны менен кошо директор жана окуу иштери боюнча орун басары чакыртылган. Мени, директорду, орун басарын чакырды. Биздин жамаат жалпы туруп, тергөөчү өзү келсин дедик. Болбосо эмгек жамааттын баары барабыз дешти. Самара Каримова ишке келе элек. Биз азыр УКМКга, президентке кайрылуу жазып жатабыз. Азыр эми милициядан башка адамдарды да ортого салып жатышат. Башка жол менен аракет кылып жатат. Жиберген адамдары жамаатты көндүр, Самараны кабыл алгыла деп башташты. Биз эмгек жамаат баарыбыз толук каршы туруп жатабыз, дейт Калихан Акназарова. Ош шаардык милициясы Самара Каримова арыз жазганын тастыктады. Азыр кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жоруктар кодексинин 167 беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылды, дейт Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Абсатар Табакалов. Эске сала кетсек, 14 январ күнү Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык орто окуу жайынын эмгек жамааты мекемеге ырчы Самара Каримованын директор болуп келгени боюнча нааразычылык жыйынын өткөрүшкөн. Маданият маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков Самара Каримованын соттон утуп алганын ырастаган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова аталган музыкалык окуу жайынын директору болуп 2018 жылдын октябрында дайындалган. Бирок 2 күндөн кийин бул буйрук кайра жокко чыгарылган. Ошол кездеги Маданият маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып, Каримованы кызматтан алганын билдирген.
Ниязал атындагы музыкалык окуу жай 1930-жылы курулган. Учурда 200 студентке 10 ийрим боюнча билим берилет. Жамаатта 93 кызматкер эмгектенет. Депутаттардын айлыгын 5000 сомго түшүрүү бул шылдың деген пикирин билдирет депутат Рыскелди Момбеков. Мындай мыйзам жөн гана шылдың. Айлыктарды 5000ге түшүрүп койсо депутат кантип иштейт? Азыр ишкерлер менен бандиттерге гана акча бар. Анда парламентке жалаң акча алуулар келиш керек болуп калат. Айрым депутаттарга $5000 айлык эмес. Кээ бир эл өкүлдөрүнүн кошумча каражат тапчу булагы такыр жок. Эми элестет. Депутаттын айлыгы жардамчыдан, шоопуруңдан аз болсо, депутаттык кызмат бул жогорку саясий кызмат. Демек, азыркы алып жаткан айлыктарына татыктуу эле деп эсептейм. Бир эле президенттик аппарат 1 жылда 1,5 миллиард керек дейт. Ал эми парламент 750 000 сом короторун журналисттер айтып эле жүрүшөт. Кыскартууну ошол жактан башташ керек дейт Рыскелди Момбеков. Бишкекте абанын булгануусунун себептери иликтенүүдө. Бүгүн 18 январда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Сыймык Жапикеев Бишкек жылуулук электр борборунда көчмө жыйын өткөрдү. Анда жылуулук электр борборунан чыккан түтүн боюнча козголгон кылмыш ишинин жүрүшү жөнүндө маалымат билдирди. Тийиштүү адистер борбордун жабдууларын, чыпкаларын жана көмүрдүн сапатын текшеришти. Финполдун тергөө бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Рыспаев журналисттерге билдиргендей, буга чейин Бишкектеги ЖЭЭптен зыяндуу заттардын чыгуусу боюнча 233 берененин негизинде кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө көмүрдүн калориясы жана экологияга таасири боюнча экспертиза жүргүзүлүп жатат. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча тергөө иштери улантылып, мындан тышкары тергөөнүн жүрүшүндө көмүр ким тарабынан ташылып келери чыгымдары каралат. Эгер тендер боюнча кандайдыр бир мыйзам бузуулар аныкталса, анда ал өзүнчө иш катары каралат, дейт Кубанычбек Рыспаев. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.